Бишкектеги травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков ырчы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу кыскача маалымат берди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына калтырган видеосунда айтты. Анда Сабырбек Жумабеков журналисттерге кайрылып, телефон чалуулар аябай көп болуп, дарыгерлердин ишине тоскоолдук жаратып жатканын айта кеткен. Урматтуу журналисттер, сиздерге Асель Кадырбекованын ден соолугу тууралуу маалымат берип коеюн дедим. Себеп дегенде бир күндө аябай көп телефон чалуулар болуп, биздин иштеп аткан ишибизге чолтоо болуп атат. Бирок айтып койбосо дагы болбойт. Мен түшүнүп атам, силерде дагы эл журттагы бул информацияны күтүп атат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, Аселдин ден соолугу дагы эле оормойдон кала берет. Дагы ошол кома абалында жатат, бирок өзү дем алып, өзү кан басымдары дагы өзүнүкү, эч кандай дары дармектин жардамы менен эмес. Бүгүнкү күндө кичине болсо дагы жылыш бар, бирок абалы баары бир оормойдон кала берет. Мындан артык ашык информация бере албайбыз. Калганын өзүнүн туугандарынан сурап алыңыздар. Бизге телефон чалып, убактыбызды албасаңыздар, суранабыз. Рахмат. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.